Исмаил Исаков тажик элинин бейпилдигин сактоодо, чек арасын кайтарууда бир нече азамат жигиттерибизден да ажырадык, деди Назарньюз маалымат агенттигине мурдагы коргоо министри, генерал-лейтенант жана коомдук саясий ишмер Исмаил Исаков. Кыргызстан коңшу боордош мамлекет деп Тажикстанды 7 жыл бою коргодук. 1992-1997 жылдары Иш-Кашим багытындагы узундугу 100 километр Тажик-Ууган чек арасын бекемдеп, алардын элин тышкы коркунучтардан сактап коргоп берген биз кыргыздар болгонбуз. Анын алкагында биздин 5000ге жакын жигиттерибиз күнү түнү уктабай жигиттик парыздарын так аткарып кызмат өтөп беришти. Тажик элинин бейпилдигин сактоодо, чек арасын кайтарууда бир нече азамат жигиттерибизден да ажырадык, деди генерал-лейтенант Исаков. Алмамбет Шыкмаматов: жер үй боюнча келишим тарыхый ката. Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү боюнча орусиялык ишкерлер менен түзүлгөн келишимди өзгөртүү мүмкүн эмес. Мындай пикирин 23 мартта Азаттык радиосуна курган маегинде инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Шыкмаматов жер үй боюнча келишимди тарыхый ката деп атап, алтынды казышкан инвестор менен кирешен эмес, алтынды бөлүп алуу тууралуу мыйзам мурда кабыл алынбаганын белгиледи. Бизге алтын түрүндө өтсүн, инвесторго калган пайызы да алтын түрүндө өтсүн, кирешен эмес алтынды бөлөлү деген мыйзамды мурда кабыл алып койсок болмок, деди ал. Каныбек Иманалиев: Кумтөрдүн туюк кабында 6 миллиард долларлык алтын бар. Жогорку кеңештин депутаттык комиссиясы 18 мартта Ысык көл областындагы Кумтөр алтын кенин иштеткен Сентара Голд алтын казуучу компаниясынын ишмердүүлүгүн текшерип чыкты. Кумтөр Кыргызстандагы эң ири алтын кени, анын аянты 26,3 миң гектарды түзөт. Кенди 1992 жылдан бери канадалык Сентара Голд компаниясы иштетип келет. Кыргызстан бул компаниянын 26% үлүшүнө ээлик кылат. Жылдын башында экс-премьер-министр Мухамбеткалыйык Абылгазиев алтын казуучу компанияга кошумча жерди мыйзамсыз берген деген шек менен кармалган. Текшерүүдөн кийин депутаттык комиссиянын мүчөсү, эл өкүлү Каныбек Иманалиев Кумтөрдөгү калдыктарды сактоочу жайдын астында 106 тонна алтын калганын билдирди. Анын айтымында бул алтындын баасы 6 миллиард АКШ доллар болушу мүмкүн. Бул кыргыздын алтыны, себеби техникалык экономикалык негиздемеде көрсөтүлгөн эмес. Экинчи, булар мисалы Монголияда Сентера иштеп калдыктарды сактоочу жайлар калды да, бул иштетилип чыккан топурактын саркындысы. Демек бул 106 тонна алтын бүгүнкү күндүн баасы менен 6 миллиард доллар турат. Бирок буга өзүнчө фабрика курууга туура келет, бул өтө майда, деди Иманалиев. Депутаттын айтымында өткөн жылы Сентара саркынды суудан 1,5 тонна алтын өндүргөн. Эл өкүлү ал 85-87 миллион доллар турганын билдирди. Депутат бул каражаттар алтын казуучу компаниянын эсебине кеткенин жана аны мамлекетке кайтаруу керектигин кошумчалады. Ал эми депутат Рыскелди Момбеков кен казуу аймагындагы 5 мөңгүнүн 2 гана таза турганын айтып, учурда Сентера Давыдов мөңгүсүн алдын каза турганын билдирди. Кумтөрдүн жетекчилиги айтып жатат, бул чалгындоодон кийин кошумча Давыдов мөңгүсүнүн жанына 140 тонна табылат деп. Бирок биздин Мамгеология агенттиги 180 тонна алтын бар деп айтып жатышат. Бирок мага кеп алтындын табылбаганына эмес, мага мөңгүнүн жылганы болуп турат. Анткени Канаданын байлыгы алтын болсо, Кыргыздын байлыгы бул мөңгү тоолору. Анан Давыдовдун алды түшүп кетип жатканы, бул жагы салаңдап турганы. Проекти боюнча мен билгенден мөңгүнү жылдырып алдын казабыз дешкен, деди Момбеков. Кумтөрдү текшерүүчү депутаттык комиссия 17 февралда Республика Ата журт фракциясынын демилгеси менен түзүлгөн. Комиссиянын башчысы болуп депутат Акылбек Жапаров дайындалган. Бул жогорку кеңеш түзгөн биринчи комиссия эмес. Мурдагы президент Курманбек Бакиев кулатылгандан кийин эл өкүлдөрү алтын кенди текшерүү үчүн 2012-2013 жылдары депутаттык жана мамлекеттик комиссияларды түзгөн. Ал учурда депутаттык комиссияны азыркы президент Садыр Жапаров жетектеген.
Алар 2009 Бакиевдин тушунда түзүлгөн макулдашуу өлкөнүн кызыкчылыктарына толук жооп бербейт деген чечим чыгарып, аны кайра карап чыгууну сунушташкан. Синтера Gold компаниясы менен Кыргызстандын өкмөтүнүн ортосундагы узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин 2017 стратегиялык келишимге кол коюлган. Шашылыш билдирүү: ашууларда кар көчкү түшүүсү күтүлөт. 23 марттан 26 мартка чейинки жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу райондорунда кар көчкү жана кар күрткүсү күтүлөт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, Бишкек-Ош-Унаа жолунун 121-138 чакырымдарында Чүй областы Жайыл району Төө ашуусу, 198-260 чакырымдарында Жалал-Абад областы Токтогул району Ала-Бел ашуусу Чычкан Капчыгайы, Ала-Бука Жаңы базар Киров-Унаа жолунун 72-91 чакырымдарында Жалал-Абад областы Чаткал району Чапчыма ашуусу, Красная Горка Акташ-Унаа жолунун 1-4 чакырымдарында жана Казарман-Актала Чат-Унаа жолунун 42-44 чакырымдарында. Кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Мадумаров жасаган иштер. Мадумаров бийликке жеткенде өч алган беле. Акаевдин убагында оппозициячыл Текебаев, Мадумаров, Масалиев жана башка бир топ депутаттарды бийлик КТРК аркылуу байма-бай каралап турган. 2005 жылдагы төңкөрүштөн кийин Мадумаров вице-премьер-министр болуп тайындалганда мурда каралап жүргөн журналисттер биз көрсөткөн кордуктарды эстеп баарыбызды жумуштан алат эми деп чоочулай баштайт. Бирок Адахан Кимсанбаевич өткөн күндөрдү эстебей, журналисттерге тийбей өз жумушун аткара берет. Мүмкүн чоңураак кызматка жеткенде биротоло өч алайын дегендер. Андан кийин мамлекеттик катчы болуп келгенде баягы журналисттер эми чындап өч алат го деп Мадумаров качан кысым көрсөтөөрүн күтө башташты. Бирок Адахан Кимсанбаевич андан кийин да таптакыр бийлигинен пайдаланып, журналисттерге кысым жасаган эмес. Ушундан улам Адахан Кимсанбаевич аябай айкөл экен деген бааны ошол каралап жүргөн журналисттер берген деп жазат Facebook баракчага Мадумаров жасаган иштер деп катталган аккаунт. Казакстанды катуу борон каптады. 23 мартта Нур-Султан шаарында катуу борон болду. Бул тууралуу Тенгиунис Кейзи жазды. Маалыматка ылайык, абанын температурасы кайрадан -7 градуска чейин төмөндөп, калың кардан жана катуу шамалдан калаада көрүү мүмкүнчүлүгү азайып, шашылыш билдирүү жарыяланган. Синоптиктер шамалдын ылдамдыгы секундасына 20 метрге жеткенин билдиришти. Казгидромет шаардыктарга катуу муз жөнүндө эскерткен. Булак Назар Ньюс. Ошто мектеп мугалимин атып кетишти. Кененирээк. Бүгүн 23 мартта Ош шаарында октон жаракат алып, жансыз денеси табылган адам мугалим болгону аныкталды. Бул тууралуу маалыматты Турмуш басылмасына Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Санталат Аматова тастыктады. Анын айтымында ал шаардагы номер 44 мектептин информатика мугалими болчу. Күндүзү мектепте, кечкисин таксист болуп иштеп келген. Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы октон каза болгон адам мугалим болгонун тастыктап, өздүгү аныкталганын билдирди. Бирок азырынча атын айтуудан баш тартышты.